Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин илим жана инновациялар бөлүмүнүн миссиясы илимий изилдөөлөрдү, инновацияларды уюштуруу, илимий жана инновациялык ишмердүүлүктү модернизациялоо, өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу, окуу жайдын илим бөлүмү менен биргеликте окутуучулар жаңы ачылыштарды жасап келет. Бул жолу тарых кафедрасынын ишмердүүлүгү баяндалат. Алмашай Кенжебаева тарыхый жерлерде буюмдарды изилдөөгө кызыгат. Учурда тарых адистиги боюнча билим алат. Ал студент кезинен эле тажрыйба алмашууну, жаңы багыттарды үйрөнүү үчүн түрдүү сынактарга, окутууларга катышып жүрөт. Быйыл Өзбекстанга барып, билимин тереңдетип келүүгө жетишти. Тарых кафедрадан 4-курстан 4 студент Андижанга барып окуп келдик 1 айга. Ал жакта эң эле жакшысы бул бир кампус, аябай чоң, шарттары аябай жакшы экен. Биз ал жактан мындай академический мобилдүүлүк аркылуу барып окудук. Билимдерин алмашып, билим ала келдик деп айта алам. Тажрыйба алмашуу аябай жакшы. Себеп мен 1-курсумда дагы Ош мамлекеттик университетине барып академический мобилдүүлүктү өтүп келгем. Бир жактан эмес, көп жактан, көп тараптуу окуп келген жакшы деп ойлойм. Соңку жылдарда бул багытта билим алып жаткан студенттерге мүмкүнчүлүктөр жогору. Алар башка өлкөлөргө барып билим алып келсе да болот. Алсак 2025-2026 окуу жылдар аралыгында Өзбекстан, Туркия мамлекеттери менен келишим түзүлгөн. Турциядагы Стамбулдун өзүндөгү Сагалам университет деп атап коюшат экен. Алар медициналык университет менен, анан ошол Фетха шаарында дагы 5 университет менен илимий алакаларды жүзгүзүү, академиялык мамилдүүлүктөрдү жүргүзүү жана эл аралык журналдарда, скопустарда макалалар чыгаруу боюнча ушул Жалал Абад мамлекеттик университетинин ректору Үсенов Кеңешчилигинин жетекчилигинде барып, ошол жогорку окуу жайлар менен баягы чоң эмелерди, меморандумдарды түзүп кол коюп келдик. Андижан педагогикалык мамлекеттик институтуна биз договор түзүп, анда мурда мен мобилдүүлүк боюнча лекция окуп келген болчумун. Анан ошол жерде биз договор түзүп, студенттерди мобилдештирүү боюнча жакында 4 студентибиз ошол жака академиялык мобилдүүлүк боюнча бир модулга барып келди. Тарых кафедрасы билим берүү министри тарабынан каржыланган долбоор менен да тынымсыз иштеп, жаңылыктарды киргизип келет. Андан сырткары Жалал Абад облусундагы тарыхый, маданий, археологиялык, архитектуралык эстеликтерди 3D модельдөөгө жетишкен. Биздин бул жерде басым жасаганы көбүрөөк ошол тарыхый, маданий жайлар боюнча изилдөөлөр жана тарых эстеликтерди модельдөө боюнча илимий макалаларга басым жасалды. Анын жыйынтыгында сөзсүз түрдө мына азыр заманбап тарыхчы мындайча айтканда санариптик көндүмдөрү калыптанган адис болушка туура келип атат да. Бул бир эле тарыхчы эмес, деги эле коомдук тармактын бардык тармагына тиешелүү. Андыктан биз ушул долбоорлордун жыйынтыгында тарыхчыларды даярдоо окуу планына тарыхый информатика деген сабакты киргиздик. Мындагы окутуучулар илимий иш-чараларды эң көп өткөргөндөрдүн катарын толуктайт. Республикалык жана эл аралык конференцияларга да барып активдүү катышып келет. Бул илим жаатында жүргөндөр үчүн изденүүгө жакшы шарт берет. Илимий иш-чараларга абдан көп катышабыз. Эл аралык илимий конференцияларга, республикалык, областтык деңгээлдеги илимий конференцияларга катышууну колго алганбыз. Андан сырткары тарых кафедрасы илим иш-чараларды абдан тез өткөрөт, көп өткөрөбүз. Даталар тарыхый күндөрдү сөзсүз ар түрдүү илимий семинар, илимий кереге кеңештер, илимий практикалык конференциялар менен студенттер менен чогуу өткөрүүнү колго алабыз. Студенттердин илимий жана талдоо жөндөмдөрүн өнүктүрүү, маданий мурастарын изилдөө максатында окуу жайда атайын музейда уюштурулган. Ал жайда эң узак сакталган 2-4 кылымга таандык болгон буюмдар бар. Бул жайдан студенттер жеринде таанышып, билимин практика жүзүндө жогорулатууга болот. Ордунда окутуу деген бизде программа бар. Ордунда окутуу болгондо студенттерди келип ушул жерден көрсөтүп, ордунда жеринде көрсөтүп, практика катарында келип көрүп кетишет. Ошо сабак учурунда келип көрүп кетишет. Эң эски буюмдар 2-кылым, 3-кылымга чопо идиштер бар. Таш доору, коло доору, анан кийин темир доор болуп башталган. Ошо таш доорунан кийинки эле коло доорунда колдонулуп баштаган буюмдар бар.
студенттердин негизгиси жагуну студенттер, өзүбүздүн студенттер келет, анан кийин шаардагы мектеп окуучулары дагы келишет.